Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Лупик билим берүү долбоорунун алкагында жаштар үчүн жасалма интеллект боюнча биринчи окуу курсун ийгиликтүү аяктаган мектеп окуучуларына эл аралык сертификаттарды тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чара Корея Республикасынын Кемион университетинин колдоосу менен ишке ашырылды. Өнөктөш окуучубуз бар, Корея Республикасында Кемион деген университетибиз бар. Ошол менен биргелешип проектке киргенбиз 2024. Бүгүнкү иш-чара абдан чоң болду, маанилүү болду. Эмнеге дегенде биз өнөктөш окуучубуз бар, Корея Республикасында Кемион деген университетибиз бар. Ошол менен биргелешип проектке киргенбиз 2024-2030 7 жылдык проектке киргенбиз. Проекттин наркы баасы $2 миллион. Ал проекттин негизгиси жасалма интеллектти Кыргызстанда өнүктүрүү жана баарында ошо жайылтуу боюнча проекттин аты да ошо. Анан биринчи башталышы ушу биздин окуучулардын мектебинде мектеп окуучулардын балдар менен жардам берип, аларга 4 ай окутуп, сентябрдан баштап декабрга чейин ана буларды ошо үйрөтүп, мына булар эл аралык сертификатты алышты. Бүгүн абдан чоң иш болду. Мен ойлойм, булар бул келечекте жакшы болот деп ойлойм. Булар келечегинде жакшы болуп, үлгү болуп, жакшы болот деп ойдом да. Бул багытта окууну нолдон баштаган 36 окуучу санариптик сабаттуулуктун негиздерин жана IT тармагындагы практикалык өнүмдөрдү өздөштүрүштү. Долбоор жаштардын кесиптик багыт алуусуна жана технологиялык өнүгүүсүнө шарт түзөт. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Анткени Улуттук университеттин аудиторияларына отуруп, ошол студенттер окуган жерлерди басып, балдар балким өзүнө тандоо табышат, кандай кесипке барышат. Бирок ошо ар бир күнү текке кетпейт ойлойм. Анткени билим алышты. Санариптик билим, азыркы заманга ылайык билимди алышты. Анан тандоого бир келечектеги жолунун тандоого бир сонун жагдай түзүлдү го деп ойлойм. Кемион университетинин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү тармагынын жетекчилери катышты. Бизге бир гана ушул IT жөнүндө сабактарды эмес, бул жаңы условияларды жана жаңы заманбап техникаларды орнотуп, жаңы техникалар менен биз өзүбүздү көрсөтө алдык. Биз өзүбүздүн убактыбызды жөн эле текке коротпостон, биз башка Кореянын өзүнүн улуттук тамактары жана өзүнүн ошол жерде традициялары боюнча бир сыйра маалымат алдык. Биринчи агымдын жыйынтыгы менен катар эле Лупик долбоорунун экинчи агымы башталып, маалыматтык технологияларга кызыккан жаңы окуучулары окууга кабыл алынды.